Кыргызстанда коронавирус жұқтыру анын Вирусқа чалдыккан атасы боюнча антирекорд күн санап жаңыланууда. Кыргызстанда тажы вирусын жұқтыргандар жана анын кесепетинен каза болгондордун саны боюнча антирекорд күн санап жаңыланууда. Бул учурда негизги соккуну өзүнө медицина кызматкерлери алып жатат. Ал эми алардын оор жүгүн бир аз да болсо өзүнө алып, аларга жардам көрсөтүүнү активисттер жана Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес жарандар өзүнө алышууда. Ушул медицина кызматкерлери жана биздин патриот активисттерибизге аз да болсо моралдык жактан көмөк көрсөтүү максатында кийинки видеоролик даярдадык. Биздин медиктерге, ак халатчандарга таазим. Медики наши молодцы, каждый день стараются, не покладая рук. Азыр ушул моментте азыр ошо врачтардын немеси билинип атат да, бар жок экеничи. Мен азыркы учурда аябай кыйын заман болуп атат. Эми заман десек деле бир чети заман кыйын, экинчи чети мынагу вирус көбөйгөнгө кичине медиктердин жумушу аябай оорлоп атат. Азыркы маалда жакшы иштеп атышат, жакшы колдоп атат, особенно эл тараптан жакшы болуп атат да. Медиков не хватает, они работают самоотверженно, не жалея себя. Эң биринчи очередде ошолор деген рискованный жумуштагы. Бул оору баягы бизге эми байкоосуздан эле келип калды. Бир эле бизде эмес экен, дүйнө жүзү кыйналып атат мындай пандемия менен. Иши кылып дүйнө жүзүндөгү баардык адамзатка жакшылык каалайт элем. Баарыбыз сакайып жакшы болуп, баягы тынч жашообуз кайра келсе экен деген тилектемин да. Ошо эртең менен жакшынакай койгонуп, ишке барып, кайра келип, бала чакабыздын жанында төрдө күлүп жайнап отурсак экен, Кудай ошол жашоону бизге кайрыса экен. Медициналык кызматкерлердин оорду азыр аябай эле жогору бааланып атат. Бардыгы ден соолукка улам кыргыз элине мындай кыйынчылыкта жардам берсе деген ойдомун. Бардыгы ден соолукка улам айлыктарын кичине көтөрүп берсе жакшы болот эле. Медик анан волонтерда да деген жакшы иштеп атат. За то, что говорите нам дома сидеть, а мы вас не слушаем. Вот. Сейчас на данный момент в Кыргызстане где-то 70% уже человек болеет, да? Ну, что я могу сказать? Сидите дома. Мен аларга абдан ыраазымын. Анткени алар бакчылар күн түн бала чакасын үйүнө таштап, жанагыдай тим эле аба өтпөгөн формелерди кийип, спец кийимдерди анан иштешип атат. Булардын ишине ийгилик каалайт элем. Ушулардын ден соолугу чың болсун деп тилейт элем. Үй бүлөсүндө бакыт талай болсун, тапкандары жугумдуу, берекелүү болсун. Ушул элдин батасын алып эле, ошо элдин керегине жарашкан, эчтекеден кыйналбаган жашоо каалайт элем медиктерге. Бир эле сөзүм бар, Азамат. Аларга чоң рахмат айтыш керек, потому что элдин баарын ошолордун колунда да. Азыр алар ажал менен адамдын эмесин, тагдырын ойдо эме алачак. Ошолорго чоң рахмат, мен рахмат айткым келет аларга. Естественно, да, мы их поддерживаем. Большая благодарность нашим медикам. Бала окураман десем болуп баартың айыгып жакшы болуп кетсин. Бар элдин баары оорубуздан алыс болсун. Ошол урдалы тезирээк өтүп кетсин. Ну, что я могу сказать? Спасибо за то, что вот нас оберегаете. Эгер медиктердин күчүн мындан ары дагы, мындан кийин дагы баалап, колубуздан келишинче жардам берип, биринчи кезектеги көйгөй маселе ушул болуп калды азыр. Чечиш биздин жогорку жакта отурган жетекчилерибиз бир аз ойлонсо, ушу медицина тармагына көбүрөөк салынышты деп ишенем. Несмотря на то, что государство им ничем их не обеспечивает, ни питанием, ни поддержкой, ни деньгами, медики чисто на совесть работают. Хочу сказать спасибо всем медикам и всем тем активистам, которые их поддерживают. Мы все, кыргызский народ, мы продержимся, мы справимся. Врач это, получается, наш ангел сейчас. Жыйынтыгында биздин ак халатчан баатырларыбызга, активисттерге жалпы эле бул кырдаалда четте турбай өзүнүн кандай гана болбосун жардам көрсөтүп жаткан кыргызстандыктарга биздин жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Буюрса жакшы күндөрдө алыс эмес, сиздер күчтүүсүздөр, биз сиздерге ишенебиз. Ал эми биздин катталуучуларыбызга, жаңы келген конокторубузга катталыңыз жана жактыны басыңыз деген менен биргеликте биздин акцияга катышууну сунуштайбыз. Сиздер да өз тасмаңызды тартыңыз да социалдык тармактарга жүктөп, ыраазымын сага дарыгер деген хэштеги менен бөлүшүңүз. Ден соолукта бололу.